Turdur. Ben kamerаны alayım. Barısında görüngöndöй болду. Жалпы биздин көйдүк тургундарыбызды элбетте биз алган жауап тургундарын алуу тилегим үчүн чакырабыз. Келиңиздер мурдо. Турдубек, азаматсың, сен канча деген ырчылар керек болсо президентибиз жана башкалар баардыгы сенин өзүңдүн жериң үчүн күйүп жакшы айткан сөздөрүң бар алыска чейин жетти. Бирок ушун менен токтоп кала берди. Ойдун баардыгын жанагындай интернет тармактарында жолун урбастан ал жагы да жакшы, Инстаграмда жакшы, бирок мектепте жакшы окуу, мектеп жакшы окуу, көп китеп окуу, көп тил үйрөн, орус тилин, англис тилин жакшылап өздөштүр. Жана ошондой эле ийгиликтер каалаймын. Чын денсаулыкта бол, өмүрүңүз болсун. Урдактуу достор, мен да Мирбек Майкеме. Денсаулыктарды каалайм, ийгиликтерди каалайм. Сиз да бактылуу болуңуз, дос жашаңыз. Көп оңолуп чыгарасыз. Азаматсыз. Рахмат. Эми сага жетишпейм, бирок биз аракет кылып атабыз. Достор, бүгүн биз Анжелика эженин сүлөсү дегенде Нооруз батасындабыз. Анан уландысын алдыдай көрсөтөбүз. Буюрса, бул биздин досубуздун, инибиздин баракчасынан көрөсүздөр. Сен будущий блогер турбайсың, да? Азамат. Буюрса сизге жетип калды. Мейли, бетиңен өпкөн. Азаматсың. Ийгилик. Салам достор, кечки Чикаго, абрай абдан керемет, сонун. Мен досум Мунар. Ассаламу алейкум. Танышыңыздар. Биз азыр барьер деген жөнүндө талкуулайын деп чечтик. Орусчасы тоскоол. Кыргызчасы тоскоол болот, э? Ошо тоскоол барьер деген сөз жөнүндө талкуулайбыз. Мисалы, бул күлкүмүштүү угулган менен, көрүнгөн менен бул чоң бир көйгөй да. Себеп дегенде айылдан бизге окшогон айылдык балдар шаарга келип, мисалы, орусча сүйлөй албай, акцент менен сүйлөйбүз. Себеп дегенде айылда баары кыргызча сүйлөшөт. Баардыгы кыргызча мектептер. Анан шаарга келгенде сөзсүз кыйналат, тартынат. Тартынбай сүйлөйүн десе, сүйлөгөнү кичине күлкүмүштүү угулуп калат. Акцент менен сүйлөп калат. Же болбосо окончание туура эмес болот. Женский, мужской роддор алмашып кетет. Анан ошондой маалда албетте мындай күлкүмүштүү угулат да. Бирок биз күлгөндө да жөн күлбөй адамды шылдыңдап күлүп атпайлыбы? Кыргыздарчы. Орустардын астында мисалы сүйлөсөң да туура түшүнөт, башка улуттар туура түшүнөт. Күлбөйт да, ушу кыргыз эле кыргызды мындай шылдыңдайт экен да, мындай карасаң. Анан ошондой өзүбүз бири-бирибизге тоскоол болуп, анан уят болуп калбайын деп эле орусчаны сүйлөп эле коеюн, аракет кылбай эле коеюн деп эле ушинтип көбүнүн иш аракети ишке ашпай калат да. Ишке ашпай калат, өспөй калат да, өспөй калат. Анан кийин ошондой эле шаардык балдар бар, балконовский, шаарда өскөндөр. Алар болсо орусча окуп калган, орусча сүйлөп көнүп калган, орус класста окугандар мисалы кийин кыргызча сүйлөйүн деп баягы бала кезде билинбейт, баягы убактысы келгенде алар дагы мындай мен киммин, мен каяктан келгенмин, ата бабаларым ким болгон, кыргыз болгон экен, кыргызчаны үйрөнүшүм керек деп туруп үйрөнөйүн деп атканда кыргызча жакшы сүйлөй албай акцент менен сүйлөсө биз айылдык балдар күлөбүз мисалы. Каткарабыз, орусчалысың, маңкуртсуң деп шылдыңдайбыз да. Ошондуктан шаардыктардын дагы өзүнүн барьери бар ичинде. Айылдыктардын дагы барьери бар да. Ошол себептен биз уялганыбыздан, тартынганыбыздан бирөө шылдыңдап коет, бирөө бир нерседе ойлоп калат деп мынтип коркобуз да. Коркуп өспөйбүз.
ошол себептен мен ойлойм ушул бир чоң бир көйгөй болуп жатат бүгүнкү күндө дагы. Анан мен ойлойм мына Америка мага эмнеси менен жакты. Бул жерде адамдар сүйлөй алабы, сүйлөй албайбы? Бул жерде канча мындай улуттар келген, мына мексиканецтер келген, индустар келген, ошол Южный Америкадан келгендер бар, Африкадан келгендер бар, Кыргызстандан келгендер бар. Эми бардыгы ошолор мигранттар келгенде жакшы сүйлөй албайт да. Албетте акцент менен сүйлөйт, туура эмес сүйлөйт, бирок булар эч убакта шылдыңдабайт экен да. Булар биринчи адамдын ошо эмне деп айтып аткан сүттү биринчи уккусу келет экен да. Анан экинчиден мындай күлүп же болбосо шылдыңдап андай нерсе негизи байкаган жокпуз да. Ошондуктан баарыңыздарга айтып кетмекчимин, сунуштайт элем. Эч убакта күлбөңүздөр, шылдыңдабаңыздар. Эми наоборот бири-бирибизди колдоп койсок, сен жакшы эле сүйлөп турбайсың. Бираз кичине китеп окушуң керек экен, бираз мындай чөйрөнү алмаштырышың керек экен. Бир деле чөйрөдө жүрбөй. Мисалы кыргыз тилди билген балдар бар жакшы. Бирок кыргызча сүйлөгөн балдар менен кечке жүрө берсе, ал албетте мындай башка тилди билбейт. Анан тилди үйрөнүш үчүн ал орусча алыш, жанагындай орусча сүйлөгөн балдар менен көп сүйлөшүп турса, чөйрөнү өзгөртсө, ошондо үйрөнөт. Же болбосо англис тилин үйрөнөм десе, англис тилин сүйлөгөн балдар менен аралашып жүрсө, англис тилин бат үйрөнүп алат да. Ошондуктан чөйрөнү дагы өзгөртүш керек. Анан эң эле жаман нерсеси өспөй эле, кыйын болуп эле, улутчул болуп эле, башка тилдин кереги жок, кыргызча эле сүйлөш керек, кыргыз болгондон кийин деп жүрө бергенде бул туура эмес да. Себеп деген эгер чыныгы Кыргызстанды атын таанытам десең, сен анда башка тилдерди жакшы билип, себеп дегенде канча улуттарга караганда айырмалуу биздин жөндөмүбүз абдан күчтүү. Тилибиз бат жатат, бат бурулат. Мисалы ошол Кавказ элин карасак, канча Москвада жашап дагы чоң өссө дагы баары бир акцент менен сүйлөйт да. Кыргыздар деген биз 1-2 жыл жакшы эле бир сүйлөшүп аралашып калсак эле биз бат тил үйрөнүп алабыз да. Любой тилде, Кытай тилинде болобу, испан тили болобу, англис тили болобу, баарын биз бат тилде жөндөмдөп алабыз да. Өтө таланттуу элбиз. Бир эле нерсе бизди тоскоол кылат, бул бири-бирибизди мынтип шылдыңдамай нерселер да. Ушул нерсени туугандарды жоготсок, биз аябай өнүккөн, аябай Кудай буйруса бир тил жагынан өтө бир бардык дүйнөгө таанымал болгон мындай эл болобуз. Бир гана ушул АКШдагыдай, бул жактагыдай жакшы нерсени туура кабыл алып, алдыга умтулсак жакшы болот. Ошол анан Мунар досум да сен дагы айтып кой. Ошол эң туура Меликбектин сөзүнө кошулам 100%. Негизи бизде деген бул билинбегени менен чоң эле проблеманы жаратат. Көптөгөн адамдар именно bizde когда есть на чем работать, мы зациклены именно на выражении. Если кто-то чуть-чуть неправильно сказал, где-то ударение неправильно поставил, и все, уже жауып калабыз, анан күлүп каттырып жатып калабыз да. Бул деген туура эмес, бул такыр туура эмес нерсе. Да. Ким кандай сүйлөбөсүң, ким кандай жүрбөсүң, бааны шылдыңдап күлгөн бул такыр туура эмес нерсе. Вот ошол, так что ага деген зацикляться этпей, анан думать о другом вообще, о себе. Ар күнү өзүбүз деген мисалы үчүн мен өзүмдү билимдүү деп эсептебейм, бирок мен билимдүү болоюн деп күндү стараюсь, аракет кылам да. Аракет кылам. Ошол стараюсь. Я думаю, если человек ошибся, если он это не умеет, нужно поддерживать в таких случаях. Потому что самое страшное, когда человек ничего абсолютно не делает, не занимается, не растет, вот это плохо. А если человек где-то не получается, но если он старается, нужно всегда поддерживать. Потому что все мы проходили. Каждый знает по-своему. Человек, который русский хорошо знает, у него обязательно с кыргызским проблема. Кыргызский хорошо знает, у того обязательно с русским хорошо не получается. Поэтому мы давайте друг другу будем помогать. Вот балконовские, помогайте нам, аилским, если мы будем говорить с акцентом, если у нас где-то не будет получаться. Наоборот, поддерживать друг друга. Вот. Да, у нас вот это трайбализм,
разные диалекты. Вот делает основной барьер у нас ошол да. Да. Основной барьер. Анан кийин дагы айтып кетчү нерсе, менин оюмча бул неме. Мы здесь срежем по-любому, да? Нет, так и останется. Давай оставим. В голову не приходит просто. Ну давай я добавлю. По поводу трайбализма ты точно правильно сказал. Потому что мы таласские, скажем, тыр-мыр много вот употребляем такие слова. Что болсо мисалы үкәм, тукум, же болбосо башка сөздөр бар да толтура. Бадавот Бадавот аба. Сен мына мен досум Жалалабаттан болот. Сен деле мындай көп сөздөр билесиң. Бирок сенде болду беле шаарга келгенде же болсо мындай ушундай диалект сөздөрдү диалект сөздөрдү колдонсоң, мындай шылдыңдаган учурлар болду беле? болгон. Менде деле болгон, мен деле атыр-матыр деп сүйлөсөм, же орусча туура эмес сүйлөп алсам, балдар шылдыңдап. Эми бирок бала кездечи өзгөчөмүн, жаштарга кайрылам. Биз го чоңойдук, биз баягы баарын түшүнөбүз. Бирок жаштар эмне бала кезде өтө назик болот экен, өтө баардыгын мындай жүрөккө чейин кабыл алат да. Ошондуктан баланын дагы мындай психологиясы травма алып калышы мүмкүн. Анан ар ким өзү каалагандай сүйлөш керек. Кайсы тилде удобно болсо, кайсы диалектте удобно болсо, ошондой тилде сүйлөш керек. Бирөө аба десе аба дейт, бирөө аке десе аке дейт, бирөө ака десе ака дейт. Каалагандай сүйлөй берсин. Анан орусча жакшы сүйлөсө, анан кыргызча эле сүйлөбөсүн, кыргыз болгондон кийин маңкурт деп айтыш болбойт да. Аны мындай башкача мынтип мындай кыйын болуп, мындай адамды эч убакта мындай сен аны өзгөртө албайсың. Ага мындай катуу сөз айтып өзгөртө албайсың. Ага наоборот колдоп, сен жакшы сүйлөткөнсүң орусча, бирок кыргызча деле сүйлөсөң жакшы болмок эле. Оңой эле мен деле мындай үйрөтө алам деп ушундай сыяктуу. Китеп окуп, чөйрө алмаштырып өсө берели, кыргыз элим. Могул дагы бир негизги чоң нерсе, чоң деле нерсе эмес, просто хочу сделать как бы кошумча дегендей. Анан человек, он сущность его, он как бы ошибается, он имеет право на ошибки. Конечно, Бул деген уят нерсе эмес, баарыбыз ошибка кылабыз. Уят нерсе бул именно ошол адашкан адамды мындай патыкать этип күлүп, ошол шылдыңдаган ошол уят болот да. Ошол бири-бирибизден колдоп, кечиримдүү болуп, адашпаган адам жок, баарыбыз адашабыз. Ошол колдоп турсак эле буюрса, өзгөчө могу тил маселеси тууралуу. Адам туура эмес сүйлөйбү, акцент менен сүйлөйбү, эч убакта шылдыңдабайлы достор, колдойлу. Тилди өнүктүрөлү достор. Кыргыз эли баарыбызга салам, баарыңарга салам, Кыргызстанга салам. Анан орустарда бир жакшы сөз бар, язык до Киева доведет дейт. Анан действительно көп тил билсек бул өзүгө эле жакшы, баарыбызга жакшы. Анан эң негизгиси калоорум бири-бирибиздин кемчилигибизди, минустарыбызды байкабаганы аракет кылалы. Ошол сен да бурайм. Надо аракет кылыш керек. Рахмат, ийгилик сизге. Мен деле мисалы аңгиче кечөөнү бир 20 сөз билип, афроамериканец менен. Ал тапнакка эле жооп берип, жакшы сүйлөткөнсүң деп мына колдоп койду да. Булар жакшыбы, жаман эмеспи, жакшы деп коет экен да мындай. Ошо бирок өзүнө приятно болуп калат экен. Ошол I'm practice my English every day, learn words, and I'm growing up because we have in the future only quality level. Мирбан английский абдан жакшы экен, особенно нерсе. Меникинен деп мисалы окшошпойбу, зато сүйлөп атам да иши кылып, ушинтип атып үйрөнүп кетебиз да. Күлөбүз, мейли каткырсаң каткыра бергиле, бирок зато ушинтип атып үйрөнүп кетебиз. Ошондуктан жаштар, үйрөнүп аткан, тил үйрөнүп аткан балдар, тил эң биринчи орунда турат бардыгынан. Тил билген адам, анан тилден кийин анан наука, андан кийин профессия, андан кийин тарых жана башка үйрөнөсүздөр. Тил болбосо билбейсиздер. Тилди үйрөнүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик. Эч убакта сынбаңыздар. Эч убакта деген бирөө шылдыңдаса көңүл бурбаңыздар. Бирөөнү шылдыңданга да аракет кылбайлы. Бирөөнүн жашоосу менен жашабайлы. Өзүбүз өнүгүп, өсүп, китеп окуп, тил билип, билимдүү болгонго аракет кылалы. Баарыңыздарга ийгилик.